Президенттик башкаруу дегенде сиздин атыңызды эң биринчи кезекте билебиз. Парламенттик башкаруу десе Өмүрбек Чиркешович Текебаевдин аты. Жанакы суроомо жооп алгым келип жатат. Сиздин президенттик башкарууңузда кандай өзгөчөлүк бар азыркыга салыштырмалуу? Парламенттин ал жерде ролу кандай болушу керек? Мен бир жолу айттым эле да, ошол Бүтүн Кыргызстан партиясынын программасын көчүрүп алышат дагы. Аны кандай ишке ашырышын билбейт. Президенттик башкаруу дегенде биздин партиянын программасында турат, президент бардык нерсеге жооптуу. Министрлер кабинетинин жетекчиси деген болбойт. Жетекчи болбойт. Министрлер кабинетинин жетекчиси аткаруу бийлигинин башы өзү. Азыркыдай болуп 30 миллиард сом жоголуп кетиптир, же 3 миллиард сом жоголуп кетиптир, же 15 миллиард жоголуп кетиптир. Кокуй деп кабинеттин жетекчиси дегенди кызматтан албайт. Жеке бардык маселени жеке керт башым менен жооп берем деген жоопкерчилик менен келет. Эгерде ошончо акча жок болуп кеткен болсо, түшпөй калса казынага, демек жооптуу өзү. Биздин долбоор ошондой. Биздин долбоор ошондой. Парламенттин ордучу? Парламенттин орду мен жанагы айткан таразанын эки табагы. Сиз карасаңыз, Америкада президенттик бийлик өтө күчтүү. Өтө күчтүү. Бирок президент Конгресстин алдында титиреп турат. Ооба.